Кайрат мырза, коронавирус пандемиясына байланыштуу жарыяланган карантинди кандай өткөрдүңүз? Элдин кандай көйгөйлөрүн көрө алдыңыз? Биринчиден, саламатсыңар. Мен сиздер менен чакырып, элдин көйгөйүн билели, элдин бир мындай жашоосу өзгөрдү деген ой менен чакырганыңарга мен ыраазычылык билдирем. Ишиңер ийгиликтүү болсун. Аян телеканалы буга чейин да иштеп келаткан, бирок өзгөчө мындай ушундай курч абалда деле көрүнбөй кеткен. Мен сиздерге ыраазычылык билдирем. Эми пандемия оорусу боюнча мен ойлойм, элдин жашоосу бир чети тартипке келди. Эл ыймандуулукка келип атат, биримдикке келди. Бирок оору азыркы убакта күндөн күнгө күчөп атат, өзүңөр көрүп атасыздар. Анан оору күчөп аткан убакта ошо элдин көйгөйлүү маселеси элдин туруктуу жашоосу болуш керек. Эл азыр эмиден жумушка чыгып, кайрадан баягы кыргыз элибиз мурунку жашоого кайра кайтып келишти. Бирок кайра кайтып келгени менен оору деле баягы азайып кеткен жери жок да. Оору күндөн күнгө күчөп атат. Мен айтат элем, өкмөт буга чейин мына 2 ай элди карантиндеп, үйгө камап, элдин ден соолугун, саламаттыгын ойлошту. Бирок саламаттыгын ойлошту деген менен мен айта кетет элем, өкмөт элдин саламаттыгын ойлогон жок. Өкмөт деген кандай болгондо элдин жашоосун өзгөртүш керек эле. Ошол 2 ай кырдаал курч болуп турган убакта өкмөттүн мамлекеттин эсебине, бюджетине канчалаган миллиондор түшүп атат. Буга чейин эле канчалаган миллиондор, канчалаган бир топ баягы мамлекеттик деңгээлдеги заводдордон мисал эле айта кетейин. Жанагындай ичип жеген чиновниктерден акчалар түшүп атат өкмөткө. Ошол акча каяка кетип атат. Элди болсо 2 ай баягы эски продуктылар менен, эски тамак аштар менен элди алдап, сооротуп, убактылуу элдин үнүн басып келди. Мен өзүм эле айтып кетейин. Мен азыркы убакта мына квартирада турам. 1-2 жолу жардам алдым, бирок алган менен ошол жардамы мен өз көзүм менен көрдүм. Алган тамак ашы, берген тамак ашынын баары көгөргөн тамак аштар. Ичин ачып көргүлө. Мен буга чейин ошо силерге алып келип көргөзөйүн дегем. Ичиндеги тамак аштын баары көгөрүп кеткен, консервалардын баары көгөргөн консервалар. Эми булар элди келес ойлоп атабы? Же элди тиги маңкурт ойлоп атчабы? Элди ошентип тамак аш менен басып койсок, эл ошентип алданып отура берет деп. Туура. Бир чети мен ошо карантин убагын мен колдойм. Мен каршы чыккан жерим жок. Жөн гана мен айтат элем, элди материалдык жактан камсыз кылыш керек болчу өкмөт. Тамак аш жактан эмес, материалдык жактан камсыз кылыш керек болчу. Канчалаган ачык отурган үй бүлөлөр болду. Канчалаган үй бүлөлөр жашап аткан убактылуу квартираларынан чыгарган күндөр болду. Мен көз алдыман өттү. Канчасын мен баягы ортого түшүп, кыргыздын уулу катары. Канчасын баягы кечиримдүүлүк менен алып калдык. Ошонун баарын өкмөт каржылаш керек эле да. Өкмөт караш керек болчу да. Эмне үчүн көгөрүп кеткен тамак аш менен каржылап, элди убактылуу карантинге жабып? Элдин ден соолугу камсыз болду. Бирок ошондо дагы 10 миңден болобу, 20 миңден болобу элге бериш керек эле да, ар бир элге. Мен ар бирөөнө эмес, ошол жерде кыйналып, квартиралап жашап жүргөн карапайым элдер бар. 10дон 15тен балдары бар. Ал байкуштар же тамак ашы жок, же иштеген жумушу жок, чыгайын десе чыгарбаса. Анан бизде каяктагы калыстык, каяктагы бизде баягы элдин жашоосу өзгөрүү болот деген ойдо болом да. Өзгөрүү болбойт эч качан. Бул пандемия убакта элдин өзгөрүшү бир гана элди тартипке, биримдикке, анан баягы бири-бири менен урушуп жүргөн бир туугандар, бири-бири менен урушуп турган эли журттар ынтымакка келишти бирине бири жардам берип, бир тууганга жардам берип, кошуна жардам бергендер. Ынтымактуу болуп, тартипке, биримдикке чакырышты. Бирок азыркы убакка чейин мына кайрадан эле өзгөчө кырдаал жарыяланды да. Коменданттык саат бүтүп. Бирок өзгөчө кырдаал жарыяланган менен азыр мына ар кайсы региондордо, шаарларда жекеле айылдардын иштеринде ошол ооруга ишенбей, кайдыгери карап, бул оору жок деп жүргөн элди көрүп атабыз. Маскасыз жүргөн эл журтту көрүп атабыз.
Эми алар өздөрүн ойлобосо дагы мындай элдин тагдырын ойлош керек да. Келечек муундарыбыздын тагдырын ойлош керек. Макул аларга жуксун, бирок аларга жуккан менен жалпы эли журтубуз өлүм болуп атат да. Мына аягы канча коронавирустан өлүп атышат, каза болуп атышат. Эми ошонун баарын көрүп билип туруп анан элдин кайдыгер карап мыйзамга баш ийбей, талапка баш ийбей жүргөнү мен үчүн туура эмес деп ойлойм да. Эми бул ооруну биз биргеликте жеңебиз деп азыркы убакта жеке эле өкмөт эмес, баардыгыбыз бирдей бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ушул ооруну аман эсен жеңип кетели деген ой менен болуп атабыз да. Бирок ошол оюбуз иш жүзүн ачкан жок. А бир чети элдин жашоосунда да туура түшүнсө болот. Себеп дегенде азыр элде каражат жок. Жаңыдан айрым эл журт баягы майда чүйдө ишканалар ачылып, жанагындай автомойкалар ачылып, бир аз баягы күнүмдүк турмушка акча каражаттарын таап атат. Бирок таап аткан менен ар жагында көөдөнү бош, көйгөйү бош болуп турат да. Ачка болуп турса эл, көөдөнү ачка болуп турса, үй бүлөсү ачка болуп турса, анан өкмөткө сын айтпаганда башка бирөөгө айтабы? Ошонун баары мына Өзбекстан мамлекети, Россия мамлекетине карап көргүлө. Президенттер кандай иштеп атат? Элдин камын ойлоп, элге материалдык көмөк көргөзүп атат. Мирзиёев деле мисал кылалычы, Өзбекстан президент мисал эмес. Иш жүзүндө мындай эл жүзүндө көргөзүп берип атат да. $500 ар бир кыйналып аткан элге берип атат. Пенсионерлердин, ата-энелердин пенсияларын $1000 көтөрүп атат. А биздин өкмөт эмне ошол деңгээлге жетпейби? Ошол деңгээлге келе албайбы? Мына пандемия учурунда чет мамлекеттен бөлүнгөн каржы кайка кетти миллиондор. Вице-премьер-министр Эркин Асрандиев айтып атпайбы? Чет жактан мынча миллион грант келди, биз кредиттик түрдө беребиз деп. Ал эмне үчүн кредит бериш керек элге? Кыйналып аткан эл эмнеге кредит алып, өкмөткө кайра канча процент менен төлөп бериш керек? Ошон үчүн мен баягы телевидение аркылуу пайдалануу эмес, мен бетине да айтканга мен укугум бар. Мен сүйлөгөнгө дагы укугум бар. Урматтуу Асрандиев, урматтуу вице-премьер-министр, эгер элдин камын ойлосоңуз, элди ойлосоңуз, ошол чет жактан келген миллиондордун жооп бериңиз. Элдин астында отчет берчи күнүңөр келди. Силер эл менен ойлобогула, от менен ойнобогула, урматтуу өкмөт. Ошон үчүн элди ойлоп, элдин тагдырын, элдин жашоосун өзгөртөм десеңер, элдин турмушун өзгөртөм десеңер, өзүңүздөр өз көзүңүздөр менен көрүп чыккыла. Кыргызстан азыркы учурдагы саясий экономикалык абалына кандай баа бересиз, кандай ойдосуз? Эми азыр биздин Кыргыз мамлекетибизде экономикалык абал өтө оор болуп турат. Азыр экономикабызда деле өзгөрүү деле болуп кеткен жок. Экономика министри өткөндө парламентке чакырганда даже өздөрүнүн кылып аткан ишин, жасап аткан ишин экономиканы өзгөртүү боюнча жооп бере албай койду. Экономика министри Санжар Турдукожоевич, жаңылбасам, ооба. Эми ал киши деле экономика тармагын билбейт да. Көчө эле министр болуп келип, даже эл астында, өкмөт астында отчет бере албайт. Анан биздин экономикабыз канчкенде өзгөрүш керек. Бизге экономиканы өзгөртүш үчүн бизге бир мыкты, дасыккан, билимдүү, илимдүү бир мындай экономист керек деп ойлойм да. Бирок эми мындан аркы жашообузду өзгөртөбүз десек, биз ушул ооруну алдын ала алып, өкмөттүн айтып аткан талабын угуп бир чети баарыбыз ынтымактуу болуп, ден соолугубуз үчүн өзүбүздүн коопсуздугубузду камсыз кылсак, ошондо гана биз жеңебиз деген ойдобуз да. Бирок экономиканы өзгөртүш үчүн биздин өкмөттө, экономикада, бюджетте акча, мындай айтканда, каржы тармагы жакшы болуш керек. А бизде бюджетте акчабыз жок болсо, анан биз каякта экономиканы өнүктүрүп, биз кантип оңолобуз? Биз артка кетип баратабыз да. Экономикабыз өлдү да биздин. Анан элдин көйгөйүн, элдин жашоосун өзгөртүш үчүн биз экономиканы көтөрүп, жанагындай ичип жеген канчалаган чиновниктер жүрөт. Чоң-чоң заводдорду салып,
чоң лизинговый компаниялар салып алып, ел билбейт деп баягы өкмөткө төлөбөй, налог төлөбөй жүргөн канча чиновниктер бар. Ал эмне өздөрүнүн чөнтөгүнөн келип эле тиги асмандан келип түшүп калган жок да. Ошонун баары элдин байлыгы, элдин келечек муундарыбыздын ырыскысы. А булар биздин келечек муундарыбыздын ырыскысын тайраңдашып, тартып алып, өкмөткө эмес, элге отчет бербей тайраңдашып жүрөт да. Мына эми азыр баягы кыңы ышкырып жылда билинет дегендей эми билинип, азыр иликтенип атат. Анан биздин экономикабыз өсүш үчүн бизде мындай элдин жашоосун өзгөрүш үчүн бюджетте каражат болуш керек. А бизде каражат жок болсо биз канча өнүгөбүз? Ошол. Билесиз, быйыл парламенттик шайлоо болот. Ошол шайлоо кандай өтөт? Бир катуу сыноолор, терешүүлөр болот деп ойлойсузбу? Менин оюмча, туура айтасың энем. Парламенттик шайлоо жакындап калды. Мына көчө күнү жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев инибиз көтөрүп чыкпадыбы? Биз күзгө чейин парламенттик шайлоону өткөрүш керек. Июнь-июль айларында өкмөт президент сунуш киргизсем президентке, Дастан Бекешев ошентип айтты. Июнь-августтарга чейин пандемия экинчи толкуну башталып кетеби кетпейби деген суроо жаралып атат азыр. Ошол убакка чейин шайлоону өткөзүп алалы. Эл дагы көпчүлүк шайлоодо баягы толкун болуп, кайра пандемия күчөп кетиши мүмкүн деп. Анан мен ойлойм, бул парламенттик шайлоо бизге деле кереги жок деген ойдомун да. Бизге себеп дегенде мына буга чейин биз парламенттик шайлоону шайлап келдик дейм. 120 депутат отурат. 120 депутат элдин көйгөйүн, элдин жашоосун өзгөрткөн жок да. Бизге парламент эмне себептен керек? Илгери ата-бабаларыбыз бир мандаттуу эл өкүлү болушкан. Бир мандат ар бир региондордон, ар бир айылдардан бирден мандат алып келип баягы эл өкүлү болуп отурушкан. Анда 120 койлор жок болчуму, малдар. Мындай айтканда. Анан эми парламенттик шайлоонун кереги бар беле, парламенттик шайлоо өтөбү деген ойду мен айта албайм. Азыр мына кырдаал оор болуп турат. Мындан аркысы дагы кандай болуп кетет? Күнүнкүсүн күнүнө созулуп атат. Мына күндө 60-тан 70-тен күндө пандемия чыгып атат. Анан бул эми парламенттик шайлоонун бизге кереги деле жок беле деген оюмда. Мына парламенттик шайлоо эмес, азыр эл өзүн камсыз кыла албай калды да. Даже ушул кыйынчылык убакта бир депутат басып келип, бир чиновник басып келип элдин талабын ойлоп, ушул элге бир материалдык жактан жардам көргөзгөн жок да. Анан бизде каякта парламенттик шайлоо болуш керек. Шайлоо болуш керек. Бир мандаттуу шайлоо болсун деп мен айтат элем да. Себеп дегенде бизге могу 120 депутаттардын пайдасы деле жок. 120 депутатка барган менен 120 депутат ар бирөөбүздүн арманыбызды укпайт. Булар элдин талабын талашып, эл үчүн иштейли деп келбейт. Булар деген эптеп баягы байлыкка жетиш үчүн, бийликке жетиш үчүн, ар бирөө бизнесин сактап калыш үчүн эле амалын табыш үчүн келет. 5 жыл эптеп иштеп калыш керек. 5 жыл бизнесин аман-эсен сактап калыш керек. Кокус эл толкуп кетип, элдин арасына баягы элдин колуна түшүп калса, айла жок аттиңай болуп, өкүнүч менен калышат. Көрүп атпайсыздарбы? Мурунку президенттер эмне болду? Акаев эмне болду? Бакиевтер эмне болду? Азыр Катамбаев эмне болду? Баары тең камакта отурат. Ошон үчүн кыргызда жакшы сөз бар да. Кыңыры ышкырып тылда билинет деп. Элдин байлыгын тоноп, элдин ырыскысын тоноп, келечек муундарыбыздын келечегине балта чаап отурган бизге өкмөттүн кереги бар беле? Бизге парламенттик шайлоодо дасыккан, илимдүү, билимдүү, мыкты эр азамат жигиттерибиз бар. Мыкты окууда окуп, кызыл диплом менен бүткөн жигиттерибиз отурат. Отурмак тургай азыр мал кайтарып жүрөт ошол жигиттерибиз. Иштейин десе, иштетпесе, бизге жөнөкөй адамдан гана эл өкүлү келип, ушул парламентке элдин бир көйгөйүн чече турган бир элдик балдар келсе, ошондо биз алдыга кетебиз деген оюм бар да. Мынакей чоң казат кыймылда өзүнүн билдирүүлөрү менен чыгып атат. Бул боюнча кандай кабыл алып атасыз бул билдирүүлөрдүн? Ошондой эле же болбосо ар кандай ойлор айтылып атат, бул бийликтин камчысын чаап атат деген дагы. Буга кошуласызбы? Эми мен эмнени айткым келет? Бул чоң казат коомдук бирикме. Туура. Чоң казат коомдук бирикме. Чоң казаттын эр азамат жигиттери жакшы элдин көйгөйүн көтөрүп келатышат. Элдин талабын талашып, ошо эл үчүн иштеп берели,
келечек муундарыбыздын ырыскысын тартып алган ичип жегич бай манаптардын кайсыл жерде ким жашайт, кайсыл чиновник жашайт, алардын баарын иликтеп бир элге алып чыгып, алар өзүнүн чөнтөгүнө салайын деген жери жок. Алар ошо элге отчет берип, ошол элдин ырыскысын тартып алган жанагындай Жумалиевке окшогондор, Кубанычбек Жумалиевке окшогондор, ошондой эле нечен баягы чиновниктер бар, аты жөнүн айтпай эле коеюн, мен корко турган адам эмесмин. Мына Өнүгүү фракциясынын лидери Төрөбаев Бакыт Эргешев жүрөт. Эмне деген особняктарда, эмне деген заводдор бар. Ошолордун баарын элге алып чыгып атканы, бул чоң казаттын элге мындай көрүнүктүү иш жасап атканы деп ойлойм. Анан чоң казаттын кылып аткан иши колдоого алынарлык. Мен колдойм ал жигиттерди. Себеп дегенде ал чоң казатта мыкты дасыккан, илимдүү, билимдүү агаларыбыз, инелерибиз отурат. Мына Сыймык Жапыкеевди эле айта кетейин. Сыймык агабыз Көлдүн уулу, Тоң районунун Бөкөнбаев айылынан болот. Буга чейин Түп районунда прокуратурада өзү айткандай тергөөчүлүк тармагын баштаптыр. Ошол кезде эле канчалаган баягы өзү айткандай убийство менен ачкан кылмыш иштерин ачкан болуп ачыптыр. Ошол кезде эле баягы бул байкебиз чындыкты айтып жүрүп, аягында кызматтан кеткен экен. Эми макул, кээ бирөө айрымдар айтып атпайбы, Сыймык мынтип сүйлөп койду, Сыймык Жапыкеев деген сүйлөп койду деп. Сыймыкчалык сүйлөй элесиңерби, урматтуу сын айткандар? Туура маселени көтөрүп атат Сыймык. Сыймык Жапыкеев болбогондо, Максат Мамытканов болбогондо, Канат Хасанов агаларыбыз болбогондо ушул маселе көтөрүлүп чыгат беле, чыкпайт беле деген суроо жаралат да. А буга чейин деле чоң казатка чейин деле раматылык жаткан жери жайлуу болсун, Улан Эгизбаев деген инибиз бар эле. Аны дагы ичип жегичтер, бай манаптар иши колду кылып эле өлтүрүп койду. Ал чөгө турган, өлө турган бала эмес болчу. Элдин көйгөйүн көтөрө турган, элдин тагдырын чече турган элдик уулдарыбыздан айрылдык. Улан инибиз эмне деген, кандай гана кырдаал болбосун, кандай гана кыйын заман болбосун. Улан келатат, Улан Эгизбаев келди, парламентке кирди дегенде ошол жерде отурган 120 депутат Жанар Акаев айткандай, Уландын акылын угуп, Улан менен кеңешип, Улан келди дегенде кабинеттерин беките калып качып кеткен депутаттар болгон да. Аягы эмне болду? Өлүм менен коштолду. Бирок Уландын иши уландыбы? Уландын иши уланган жок. Уландын өмүрү уланып атат. Уландын баласы калды аркасында, көрбөй кетти. Жаркылдаган келинчеги калды. А бирок ошол Уландын келинчегине, Уландын баласына ошол өкмөт башчыларыбыз, президентибиз баш болуп, макул өлгөндө тиги даңк медалын берди. Өлгөндөн кийин даңк медалын бергенин эмне кереги бар анан? Тирүүсүндө сыйлабаган, өлгөндө сыйлап эле койгула да. Тирүүсүндө сыйлап койгула. Анан эми чоң казаттын иш алып барып атканы туура. Мен колдоо кылам. Мындан ары дагы Кудай буйрса чоң казат алдыга кетет. Чоң казатты карапайым эл колдоп турат. Азыр эл калкып турат. Эл деген азыр мындай пандемия оорубагында эл күтүп атат. Ошол чоң казат элге бир мындай факты катары алып чыгат бекен. Ошо көргөзөт бекен Жумалиевке окшогондор, Сарпашевке окшогондор, Каптагаевке окшогондор, ошолордун ичип жеген, тоноп алган байлыктарын элге бир мындай алып чыгат бекен деп элдин мындай суроосу, талабы турат. Эми сразу эле Кубанычбек Жумалиевдики, Сарпашевдики деги эле койчу, санап отурсаң саны бар, сапаты жок, адамдык көркү жок дегендей. Ар бир чиновниктин ар бирөөнүн байлыгы бар, бизнеси бар. Туурабы? Анан ошолордун баарын акырындык менен көтөрүп чыгат деген ойдомун. Анан эми коркпош керек. Биз корко турган убакыттан өттүк. Биз деген азыр кыргыз элине, кыргыз журтубузга ак эмгегибиз менен кызмат кылчу мезгил келип жетти. Биз эмне өкмөттүн округунан же өкмөттүн тиги кайдыгерлеринен коркуп, жашынып, жатып алып сын айтпаш керек. Биз деген өкмөткө талап коюш керек, катуу талап коюш керек. Өкмөт иштеген жери жок. Ошон үчүн мен айтарым, биз ынтымактуу болсок, биримдиктүү болсок, ошондо гана ушул кырдаалдан аман эсен чыгабыз деген оюм бар.
чоң казактын жигиттерине эмне деп айтам? Элге ошол айткан нерсеңерди факты катары көргөзгүлө, факты менен алып чыккыла, ошондо гана эл ишенет. Анан баягы тигинин байлыгы минтип басып алыптыр, мунун байлыгы минтип басып алыптыр эмес. Ошону эл алдында факты катары алып чыгып берсеңер, ошондо эл ишеним пайда болуп элдин мындай көйгөйү, көөдөнү толот деген оюм бар да. Ушул чоң казак кыймылынын катарына кошулам деген ой пикириңиз барбы? Эми мен азыркы учурда коомдук ишмер катары, элдин уулу катары мен ар бир партия деле чакырып атат, көп эле партиялар. Келбейсиңби, иштейли, кызматташалы деген партиялар болуп атат. Чоң казактын жигиттерине деле барып келгем, рахмат, бир топ жардамдарын берди. Анан эми ар кимдин эле камчысын чаап эле, ар кимдин эле баягы эртең дагы кайсы казаты чыгат ким билет, кандай казаты чыгат ким билет. Анан азыр элдин агымы менен болуш керек, эл менен болуш керек. Анан көрүнгөндүн камчысын чаап эле, көрүнгөн тиги кооз сүйлөп коюп, көрүнгөн мактанып койсо эле кыйын экен эмес. Биз азыр ушул оор кырдаалда элдин ден соолугуна кам көрүп, элди ушул жаман оорудан аман эсен алып чыгып, аман эсен элибизди кайрадан мурунку жашоосуна кайтып келишине бир мындай себепкер болушубуз керек. Мен азыр элге кызмат кылып жүрөм. Элдин арасында көп бир топ жакшылыктарды кылып атабыз, Кудай буйруса. Элдин батасын алсаң, ошондо сен элдик болосуң деген сөз бар. Эл менен эл болсоң элсиң, элден чыксаң баягы кийиксиң деген сөз бар. Ошон үчүн эл ичинде мен кызмат кылам. Аркамда бир топ жакшы эр азамат жигиттерим бар. Алардын баары карапайым элдин арасынан сорулуп чыган эр азамат жигиттери, илимдүү жигиттер бар. Мен айткым келет, ошол жигиттер менен азыр эмгегимди кылып, кызматымды кылып атам. Мен өкмөткө гана ичим ооруганы, өкмөткө гана нааразы болгонум. Өкмөт кайдыгер карап койду. Өкмөт элди баккан жок, баккандын ордуна сызга отургузду. Элди жашоосун оңоп кеткендин ордуна артка тартып кетти. Ошон үчүн биз элдин тагдыры менен ойнобой, от менен ойнобой, биз элдин ичинде кызматыбызды кылып жүрө беребиз. Маек Курпериңизге чоң рахмат.